Assalamu alaikum туғандар. Менің каналымның көрушілері. Қош келіпсіңдер. Таксистердің жұмысы үшін башталбаса айтып қойғыла. Москвада таксиде Комфорт Плюс тарифімен іштейм. Сіздерге сөйлеушілер заказ түшіп қалды. Заказды алып барайрейін пока слушаюсь, да? Смена алалы 0, да? Сменаны алып баштай берелі. Так, купить. Бүгін 5 декабрь. Кеттік ішті баштадығанда. Заказға келсем екі адрес екен. Что-то артта Сақалжан байкелерім тұрады. Аплаудта наличка екен. Пара көріңіз ғой. Бірінші заказтап келдік. 1200 сом болды. Почти 40 минут точ. Так, 1300 сом берді, да? 100 сом чай қоштақшайды. Рахмат дейіз дағы. Дальше ішті баштайбыз. Коэффициент аябай күйіп отыр. Бір заказ қылдым. Пока сменаны жауып элекпиз. Комфорт Плюста смена мындай күндөрү 1780 сом турат. Суббота, воскресенье, еще пятница күндагы 1930 сом турат да. Нашел. Сондай. Кече пятница күнү, суббота караган түнү, жок. Субботадан воскресенье караган түнү бизде батыл болгон. Батыл койтко жана жарыш. Эконом класс, комфорт класс, бизнес класс. Bir 12 saat иштедик. 12 saat иштеп Комфорт Плюс утулуп калды. Утулганда кандай десем, бизнес класс менден 100 рубль көбүрөөк иштептир. Эконом класс 50 рубль көбүрөөк иштептир. Ошондо барыбыз общий сумма 12 000 болду да. 12 000 болду. Ошондо 100 сом өйдө, 150 сом ылдый болуп калды да. Ошондо комфорт класс утулуп калды. Ошол мындай караганда субботага туура келип калган да. Если ошону көрөбүз десеңер, комментарий жазып койгула, ошон какой-то үзүндүсүн кошуп кетем да. Ошондой. Бүгүн понедельник да. Негизи понедельник күндөрү эртең менен саат 10га чейин жумуш жакшы болот. Обычночы. Анан уже 12-12ден кийин жумуш азайып калат. Понедельник күнү. Эмнеге экенин түшүнбөйт экенмин. Ушундай да, негизи эртең менен жакшы болот, анан туктап калат да. Анан пробка да аз болот. Пробка эртең менен болбойт. Кечинде башталат да, кичине элечи. Анан мен өзүм эрте чыгып иштегенге аракеттенем да. Саат 5-те, 4-те. Канчалык эрте чыгып иштесең, эрте кетесиң да үйгө. Только 12 сааттан иштейм. Уже 11 саат болуп атканда кнопка домойду коюп үйгө кетем да. Ошондой жигиттер. Самозанятый болуп иштейм да, канча жылдан беричи. Постоянно смена алып иштейм. Если негизи самозанятыйдан сен 12 саат иштесең, выгодный болот да. Если 12 саат иштебейм десең,
улча парк менен иштеген жакшы да. Ошондо мен ошо кээде жумуштар боло турганда мындай эле паркка иштейм да. Ошол тура болот. Анткени самоздат менен мындай иштеген невыгодно да, негизичи. Если самозанят болуп иштегендер болсо, ошону билип койгула. Мен үчүн невыгодно да. Иштегенге жараша смена алып иштеш керек. Анан кээ бир балдар бар экен, смена албай эле ошо самозанат менен иштейт экен да. Анда 6% болуп калат да. Наоборот, көбүрөөк төлөп каласың. Комиссиядан налог чыгат. Мен айына экинчи заказ келип калды окшойт. Каяка дейт? Алдык кеттик анда. Так, экинчи заказды кылып бүттүк. Что-то аз эсептеп койдук го. Барып өзүбүз заправка кылбасак что-то ойгон албай атабыз. Барып кофе алып ичели. Макдоналдс или вкусная точка дейсиңерби? Не дейсиңер өзү? Макдак деле көрүнүп калыптырмын да, ошон үчүн. Азыр кофе алып кайра ишти баштайбыз. Заказ түштү. 10 мүнөттүк подача алып кое берели. Центрга экен, бирок центрга нежелательно да, эртең мененчи. Бирок 1-2 коэффициент экен. Ала береличи, барганда жапканда көрсөтөм. 54 минута 1645 сом. Нормальный заказ бул. Айтып койгула, комфорт плюс иштегендер. Прям центрга келдик да. О, ЦУМ. Жанагы эң байлар кийген учактан кийинишет. Ошондо центрга албаш керек деп айттым го жана. Ошого эмнеге албаш керек деген себеби центрдан заказ көп албайсың да. Колоң келсе центрга албай эле койгон жакшы да. Көбүнчө ошо Юго-Запад жакка барып, там Вернадский жакка барып иштеш керек да. Эми ордуман жылайын десем, отмена дейт го. Анда заказды да күтөбүз. Так. 3 заказ кылыпмын. 3 заказ менен сменен жаап туруп 1400 плюска чыктым. Эми кечке чейин без комиссия болот да. 4 заказ түштү. Короткий заказ экен. Кеттик анда. Так, 4 заказ келдик. 7 минутта 378 сом. Ожидание болду да, 5 минут болуптур да. Колдон келишинче ай бир заказды тартканга аракет кылам. Saat 5:18'de баштагам ишти. Биринчи заказды алып. Ошондон бери 4 заказ кылып туруп, saat 8:36 болду. 4 заказ. Сменаны жапкандан кийин 1785 сом. 5-нчи заказга келдик. 30 минутта почти. 1200 сом. 5 кылып койгулчу, 5. 5терди аябай келчи. Так, 7-нчи заказ түшүп атат. Кутузовский проспектке барат экенбиз. Кеттик анда. 7-нчи заказды кылдык, 19 минута 534 сом. Что-то
арзан болуп калды окшойт менин оюмча. Клиенттин эмеси бар окшойт. Яндекс Плюс деген бар го. Яндекс Плюс. Ошонусу бар экен да, кэшбэк. Ошону где-то 75 сом менин счетумдан скидка болуп калды. Ошол эми 8 заказ күтөбүз анда. Pilots, merci песни If You Had My Love, американки Дженнифер Лопес. Москванын коос зданияларын көрсөтө кетейин. 8-чи заказды алалы. 8-чи заказды Москва Сити барат экенбиз. 8-чи заказды күтүп атабыз. Чото чыкпайм дейт го. Эки жакты карап отурабыз. Азыр ушул жака барам да. Ушундай жерлерден жанагы камералар туруп калчу эле, жото карадым. Жок экен. Балкон деп коет го, 1,5 мың сом штраф. Жото текпен карасам көрүнбөдү, анан туруп алдым. Ушун көбүнчө клиенттер күтүп атып, таксисттер ушинтип штраф алабыз да, негизичи. Стабильно айына 4-5 мыңдан төлөйт. Почти 90% таксистер. Ошонун ичинде мен да бармын. Так, 8-чи заказды жаап атабыз. 431 сом болду. Москвада почти эртең менен 80% таксистер ушу Москва Ситиге келсе керек. Анткени бияка бир жолу келбейин, башың ооруйт да. Көбүнчө ушу жакта бизнес акчалар ушакта да. Заказ güzel. Таксистер пятачокто отурушат көрдүңөрбү? Толтура таксистер. Ушу заказдап келип коюп, ушакта сигарет чегишип, ушакташып отурушат. А биз болсо заказ жок пока. Бияктан кетиш керек. Чет керек. Жумуш менен обед по расписанию деп коебу. Барып обед кылып алганда. Ал обед бери завтрак өзүң кылабыз да. Yani zakat masalarından salat değil. Biz 9-chu заказды кылып атабыз. 15 минутта 482 сом. 5 сом чыктап кетти. 1000 сом чыктады. 500 сом зачердим да. Кайра эле Москва Сити. Ошентип биз 10-чу заказды жатабыз. Дальше эми заказды күтмөй, уже 1 болуп кетти.
Мынын аркысын уже күттүрүп берет да. Ошентип биз 11-ci заказды кылдык. Короткий заказ экен. 8 мүнөттүк жол. Дальше күтөбүз. Баса жанагы эконом класстагы эмедегичи попутчики деген чыкты го, ошону кылып атасыңарбы? Ким кылса ошо комментарийга жазып койгулачы, кандай экен өзү? Ошондой выгодный заказ экенби же болбогон заказ экенби? Кеттик. Ай, алынбай калды. Заказ алынбаганда. Башка жагын базып алдым, эмне кылып алдым? Бул попутчик деген эмени ким кылды? Ушуну ким кылса айтып койгулачы? Эконом класс мененчи. Выгодный заказ бекен, жаганда заказ экен. Мына үйлөр бар экен, сонун үйлөр да барчы. Башкача үйлөр. Күзөлү кайрада өчүп калды бул. Бирдеке болуп эле. Сырдагы бул жакка заказ албайсыңарбы да? Жаласыңарбы? Мен албай койдум. Эме кылып. Аяка барганда бирок кээде заказ берип калат. Таң алып каласың да. Мен ошол жакка жакын жашайм да. Анан берип калат да, таң калып каласың кээдечи. Же аяктан элдин баары уже плюска отуруп баштаганбы, эмне билбей эткем ошону. Ошондой. Заказ күтүп отура алам. Метро Сокольникиде отурам да. Бизде пока заработок канча болду? 6000 11 заказ болуп турду да. Кечке чейин ушул жер. Хотя бу 9 болуш керек да. Мен оюмча. Канча болот десе, мен саат 4-кө чейин иштейм да. Да 2 саат калды. 2,5 саат. Өткөн аяттан көрө. Сүйлөнүп менен кайка дейт. 1 саат жол 20 минут алып коелу. Өткөндө бир заказга барып турсам, меникине окшош санатта келип калды да. Ал да заказ менен келди да. Анан тиги экөөсү сөзүп кетип, орус бала экен. Анан арендада экен да. Эконом менен заказ алып тур да. Эмегечи, аэропортто Мадеде койганчы. Просто ошо Комфорт Плюстун машинасы мененчи өзүбүз көндүрөбүз да клиенттердичи. Зачем ал Комфорт Плюс алып алып, анан эконом өзүп, андан көрүп эконом класс алып эле иште. Айттым мен, сен эмне жиндисиңби депчи. Анда эконом менен алып иштебейсиңби депчи. Ушинтип өз клиенттерди көндүрүп эме кылабыз да. Андай негиз болбойт да. Мен даже комфорт күйгүзбөйм. Комфортто өтө крайний случай күйгүзөм да. Үйгө баратканда кээде тош. Бир күндө может бир жолу кээде күйгүзбөй деле калам анчы. Негизи ошо эме кылам да. Көбүнчө ушу комфорт плюс менен иштегенге аракет кылам да. Негизи комфорт деген күйгүзбөчүмүн негизи жана. Ошону эме кылыш керек да просто. Ошол 12-ci заказга
келип заказды бүтүрүп атабыз. 45 минутта 45 минутталык жол. Так. 13-чү заказды жаап атабыз. Так, кийинки заказды күтөбүз. Бүгүн каналга биринчи видео чыгат. Көрүп койгула. Мен акыркы заказды кылып бүттүм. 14 заказ кылдым. Вот последний заказды. Саат 15:43 алыптырмын. 1 саатта бүтүрдүм да. Жакын эле заказ болчу, просто эме болуп калды да. Ленинский проспекти перекрыли да, короче. 9000 кылам деп обещать эткен, бирок 9000га жетпей калды. 8816, 14 заказ. Ошол ишти бүтүрүп атам, ишим 30 мүнөттүк сменам калды. Но ишти бүтүрдүм. Ошентип бүгүнкү ишимди тартып силерге көрсөтүп бердим. Если суроолор болсо, комментарий таштап, сурооңорду берип койсоңор болот. Бул бүгүнкү биринчи видеом. Жакса лайк басып койгула, жакпаса дизлайк коюп койгула. Рахмат баарыңарга. Жолугушканча.